Жанар Акаев: эч ким коркутуп, кодулап башкара албайт. Кара күчтөн коркуп калчу биз эмеспиз. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев социалдык баракчасына жазып чыкты. Элибизди эч ким коркутуп, кодулап башкара албайт жана эч убакта ага жол бербейбиз. Биз убактылуу кедей өлкө болушубуз мүмкүн, бирок эркин абадан дем алабыз, ошону менен сыймыктанабыз. Бул биз үчүн чоң байлык, адилеттүүлүктү, чындыкты айтып турган жарандарыбыздын көптүгү келечегибиз кенен өнүккөн өлкө болорубуздан кабар берет. Жетекчи болчу адам элди башкарам деп эмес, элге кызмат кылам деп ниет кылышы керек. Кыргызстанда ызычуу, тополоң болушун эч ким каалабайт. Баарыбызга бейпил турмуш, тынч жашоо керек. Бирок диктатор болом, калыстыктан таям жана коркутуп, камап башкарам дегендер терең жаңылышат. Өлтүрүп кетем, жок кылам деп мага карата видео кайрылуу кылган жаштарды көрдүм. Аларга боорум ооруду. Мен аларды жазалоого бардык тараптан күчүм жетет. Ага барбайм, бирок саясатка келген соң сынга, ачууга чыдаш керек экен. Жетекчи болгондордо бул милдет 10 эсе көп жүктөлөт. Жаратмандык идеялар менен элди бириктирүү зарыл. Кара күчтөн коркуп калчу биз эмеспиз, дейт депутат. Булак Дейлы Кейже. Чек ара кызматы. Тажикстанда бир кыргыз жоокери кармалып турат. Чек ара кызматынын маалымат бөлүмү 8-июлда Лейлектеги көк жайлуу аймагында Тажикстандын чек арачылары бир кыргыз аскерин кармап, өз аймагына алып кетишкенин маалымдады. Чек ара кызматынын Баткен облусундагы өкүлү Кыялбек Төлөнбаев тажик тараптан жаңжал учурунда кармалган жоокерди кайтарып берүүнү талап кылууда деп айтылат билдирүүдө. Учурда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү окуя болгон жерде жаңжалды иликтөөдө сүйлөшүү жүрүп жатат. Буга чейин чек ара кызматы Кыргызстандан бир аскер кызматкери каза болгонун билдирген. Тажикстандын чек арачыларынын куралдуу кол салуусунан улам Кыргызстандын чек арачысы 27 жаштагы сержант Хуснидин Ходжиев курман болду. Жоокердин өлүмүнүн чоо жайы териштирилүүдө деп айтылган. Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги тажик чек ара кызматына шилтеме кылып, окуяга кыргызстандык чек арачылардын мыйзамсыз түрдө Тажикстан аймагына өтүү аракети негиз берген деп жазды. Кыргыз тарап жаңжалга тажик чек арачылары себепкер болгонун маалымдады. Булак Азаттык.